Kur'an-ı Karim бұл Аллахтан келген иық құтты кітап. Ким оқымышты болам десе, ошол оқымышты Құр'ан-ы Каримді оқыш керек. Анан ошондон анан кийин алат. Мына Эйнштейн мынтип айткан. Эйнштейн айтканда, эгерде жарык ылдамдык менен телолор жоздон нерсе уча турган болчосо, анда ада убакыт өтпөйт, мейкиндик токтойт деп айткан. Ошондо Эйнштейнди даже түрмөгө сала турган болуп калышкан. Бул кандай бир келжирек сөз айтып атат деп. Бирок Кур'ан-ы Каримде Садака Сагате Мухаммед саллаллаху алейхи саламды Миражга чыккандагы окуясын баарыңыздар билесиздер. Ал киши пайгамбарыбыз Садака Сагате Меккеден Аляскага алып кеткен кезде бүт аламды кыдырып, бейишти, тозокту пайгамбарларыбыздын баардыгы менен учурашып келгенден кийин жаткан жери жылуусу кете эле. Анан кийин эшиктин шыпшыргазы кыймылдаган боюнча турат эле. Ошончо убакыт өтпөй кеткен. Көрдүңүзбү? Алла Тааланын жаратуучулук сыпатынын чексиз экендигин ушинтип пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыздын айткан, ой, бул калпычы деп айтат, мындай нерсени айтпаңыз дегенден жок. Пайгамбарыбыз ошону айткан. Ошону Эйнштейн эми 1905-жылы өзүнүн теориялары менен далилдеп